Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу коомдук ишмер, белгилүү саясатчы Адахан Мадумаров. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы Адахан мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн сизди чакырганыбыздын себеби өлкөдөгү саясий абалга баа берүү. Оппозиция тараптуу уксаң, бизде өлкөдө абдан эле абал оор. Бүгүн биз артка кетип баратабыз. Бүгүн бийлик иштебей жатат деген ойлорун айтып, ал эми өкмөттөн кишилерди чакырсак, алар деген бизде бүгүн баары жакшы, стабилдүү, эң негизи өлкөдө стабилдүүлүк бар, өсүш, өнүш бар деген өз ойлорун айтып жатат. Бүгүнкү күндө коомчулук кимге ишенсе болот? Каалаган кишисине ишенсин. Ага ишен, буга ишен деп айтып отурунун кажети жок. Акылы бар коом, акыл калчай турган, байкап, баамдап көрө билген коом өзү билет эмне болуп атканын. Коомго сөзсүз түрдө бир киши келип айтып, ал жака буруп, же болбосо экинчи киши келип, экинчи жака буруштун кажети жок. Коом өзү көрүп турат, кайда баратабыз, эмне болуп атабыз, кандай өсүп атабыз, кайсы мамлекеттердин арасында кимдер бизге тамшанып атат, кимдер бизге суктанып атат. Суктанып аткан болсо, эмне үчүн 100 миңдеген биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз чет өлкөдө келип иштеп атат, эмнеге мугалимдердин баягы айлыктары кыскарылып атат, эмнеге милиционерлердин бардыгын реформа деген жол менен кызматтан бошотуп атат. Анын баарын көрүп турат, эми сөзсүз түрдө бир киши айтуу керек баны. Коом кандай деп кабыл алат, ал коомдун өзүнүн деңгээлинен көз каранды. Сиз бир кезде Баткендин тургундары менен жолугушуп жатып, ошол биздин четке чыгып жаткан жарандарыбыз, мигранттарыбыз жөнүндө оюңузду бир аз башкачараак айттыңыз эле. Алар ал жакка барып, элди көрүп, жерди көрүп, бүгүнкү биздин өлкөгө бир топ өзгөрүү киргизип жатышат. Мына ошол баленин баары ушунда да. Баленин баары ушунда. Адам айтсаң азыр пикириңди түшүнбөйт, оюңду да түшүнбөйт. Бир сөзүңдү жулуп алып туруп анан ушундай дебедиңиз беле деп карап тура берет да, жалдырап карап турсаң, же маңкурт эмес, же сабаттуу десең, бир ой жүгүртүү кабилети төмөндөп бараткандай. Таптакыр эч нерсени түшүнбөйт десең, куулук жагынан эч кимди алдына салбайт. Ушундай бир өтө жаман бир кырдаалга келип капталып калдык. Мен айтканым, ар бир нерсенин оң жагы бар, терс жагы бар. Сүйлөмдү толук түшүнүш керек да. Мен баягы сыртта убактылуу иштеп жүргөн, Новосибирскте, Екатеринбургда, Москвада иштеп жүргөн азаматтар менен жолугушканда дагы айтып атам, оң жагы да бар, терс жагы да бар. Аны түшүнүш үчүн бир аз акыл калчаш керек. Оң жагы кайсы жак? Баары бир айлана чөйрөнү, элди көрүп, журтту көрүп, башка мамлекеттерди көрүп, адамдын аң сезими, дүйнө таануу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Терс жагы бар, алар кеткен жер бош калбайт. Башка жактан кишилер келип отурукташып калып атат. Канчалаган жаш бөбөктөр, ымыркайлар атанын, эненин мээримине бөлөнбөй калып атат. Канчалаган ата эне сыздап, балдары, кыздары алыста жүргөндөн көкүрөк зар болуп, какшап, кыйынчылыкта калып атат. Мына ошондуктан эки жагын тең карашыбыз керек. Бизге оң жагы көбүрөөк таасир кылып атабы, же терс жагы көбүрөөк таасир кылып атабы? Терс жагы көбүрөөк, сөзсүз түрдө терс жагы көбүрөөк таасир кылат. Себеп ар бир инсан өзүнүн туулуп өскөн, алтын бешиги болгон, айылында чоңойгону, айылында өскөнү, ата эне менен бирге болгону, бала менен бирге болгону, сүйгөн жарлары менен бирге болгону. Бир сөз менен айтканда, ар бир үй бүлө ошол бүтүн болуп жашаганы жакшы болмок. Тилекке каршы эми ар кандай жагдайларга жараша болуп атат. Биз мына эгемендүү мамлекет болгондон бери бизде бир нерсе такыр өзгөрбөй келе жатат. Бул келген бийлик кол ирисине тартуу деген кыргызча айтканда. Же болбосо өзүнүн бир чакан айланасы менен эле ошол эле жерди көрүп, андан ары эмне болуп жатканын көрбөй жаткан учурлар болуп жатат. Биз буга кантип ушул нерсеге сиз кандай маани бересиз? Мен маани бергенден, бербегенден эч нерсе өзгөрбөйт. Дагы бир жолу айтам, коом өзгөрүү керек. Коом өзүнө кандай бийлик керек болсо, ошондой бийликти шайлап алат, көтөрүп алат. Эгерде баягы жеке кызыкчылык үчүн, же болбосо бир кызылдай акча үчүн, же башка бир баалуулуктар үчүн кеткен коом болсо, дал ошондой бийлик болот. Ага эч таң калуунун кажети жок. Бизге ал бийликти сырттан алып келип берип аткан жок. Же алар сырттан келип бизге өкүмзарлык кылып аткан жок. Өзүбүздүн арабыздан чыгып атат. Өзүбүз көтөрүп барып ошол жерге отургузуп коюп атабыз. Эмне үчүн? Аны эл жакшы билет, эмне үчүн экенин. Ошондуктан дайым айтып келем, коом бул бийликтин күзгүсү. Же тескерисинче, бийлик бул коомдун күзгүсү. Коом кандай болсо, бийлик ошондой. Ага эч таң калуунун кажети жок.
Биз аларыбызды алып алып, жээрибизди жеп, ичерибизди ичип алып эле анан кийин ыйлактап жүрө беребиз. Баягылар эле келип калыптыр, баягы уурулар, баягы сөзүндө турбагандар деп. Аларды ким көтөрүп берди? Ким коюп берди ал жерге? Мына ушунун тегерегинде ой жүгүртүш керек. Эгер напси, бардык нерсе напсиден пайда болуп атат. Напси тыйылган болсо, ыйман тазарган болсо, бийлигиң да тазарат, бийликтин напсиси да тазарат. Ошого жараша бийлик куралат. Тилекке каршы соңку жылдарда биз напс дегенди, уят, намыс дегенди, ариет деген сөздөрдүн баарын унутуп кеттик. Биздин алдыбызга койгонубуз эмне? Экономика, инвестиция, кредит, банк, мына ошого окшогон бир пайда, ошого окшогон балекет сөздөр кирип калды да. Бир сүйлөшүп отурган болсоң деле, бул мынча пайда таптыр, тиги мынча пайда көрүптүр, тиги мындай кылган экен, анда мынча чыгыптыр. Эч бир киши сүйлөбөй калды бүгүнкү күндө. Керемет бир чыгарма чыгыптыр, поэма чыгыптыр, роман чыгыптыр, жакшы аңгеме чыгыптыр, жакшы спектакль коюлуптур деген сөздөр болбой калды. Бүт эле сөзү саясатчысын карасаң деле бүт кызылдай ууру, банкир, кредит, экономика, инвестиция деп какшаган. Эртеден кечке чейин какшаган ошол. Бирок баягы ички жан дүйнө, руханий дүйнө, адамгерчилик, улуттук намыс, улуттук ариет деген сөздөр бүгүнкү күндө колдонбой калды. Ал нерсени колдонгондорго мындай бир коомдо жат көрүнүштөй болуп, чочулап, коркуп карашат да. Ушундай бир соо эмес го дегендей кылып карап. Ама абдан жаман сөздөр пайда болуп калды. Кыйын экен. Кыйын экен деш үчүн эмне болуш керек? Айылдын кыпкызыл уурусу болушуң керек. Айылды алдап бирдеме жасашың керек. Ошондо анан кыйын экен, булар кыйын чыкты дейт. А эгерде илим жактап калган болсоң, же бир жаңылык, бир ачылыш жасап калган болсоң, аны кыйын деп айтпайт. Мына Москвада деле көрүп атасызбы? Баягы Кудайдан жөө качкан акмактардын баарын золотая молодежь деп, алтын жаштар деп коюп атат. Алтын жаштар эмес, алар чириген жаштар. Ата энесинин байлыгына, ата энесинин бийлигине көп, же жол эрежесин сактабаган, же адамдын жөнөкөй гана адамгерчилик касиеттерин сактабагандардын баары золотая молодежь деп. Тилекке каршы ушул баалуулуктардын баары оодарылып калды го. Мындай нерселер менен бүгүнкү күндө биз улуттун баалуулугун жоготуп жатабыз деген тыянак экен да. Бу дагы бир суроом. Буга чейин мен бир нече жолу өзүңүздүн да оозуңуздан уктум эле, ушул биздин өлкөдөн чыгып кеткен мурунку бийлик башчыларын биз кайра мамлекетке алып келишибиз керек деген. Мунун мен биринчи суроом, сиз бул ал кишилерди алып келип, ушу бизге өлкөгө алып келген зыяндарын жазасын тартыш керек деген ой беле, же болбосо алардын дагы жакшы сапаттарын билишибиз керек деген. Улуттун деңгээлинин белгиси да. Айланайын бир кеминде бир 100 жолу түшүндүрмө бердим го. 100 жолу түшүндүрмө бердим. Кайра эле сурай берет. Же мен башка тилде сүйлөп атамбы? Же түшүнүксүз айтып атамбы? Такыр акылым жетпейт да ушуга. 100 жолу түшүндүрдүм. Кайра сурагандан эмне чыгат эми? Эгерде кызыккан болсо, Мадумаров деп Facebook'ка кирсе, ал жерде 101-чи жолку түшүндүрмөсү турат. Баягы убактылуу иштеп жүргөн биздин жигиттер менен Россияда кездешкен кезимде да айттым. Кыргызстанды түрө кыдырып жүргөн кезимде да айтып атам. Такыр эле түшүнбөс болду го, бул эмне болуп калган бир акылым жетпейт. Эмнеге түшүнбөйт? Эмнеге акыл калчабайт? Эмнеге бир ой жүгүртпөйт? Кыйын маселе. Эки тарабы тең бар. Экөө тең кечирим сураш керек элден. Бирөө жарым кечирим сураш керек. Сөзсүз түрдө кечирим сураш керек. Эгерде баары уялып кечирим сурабай аткан болсо, мен биринчилерден болуп сурайын. Мен туулуп, мен жаралып, мен ушул жерге келип иштеп калганым үчүн кечирим сурайм. Мен алдыга оозунуп чыгып депутат болуп жүргөн кездеги жасаган иштериме кечирим сурайм. Мен өкмөттө иштеген кезимдеки кеткен каталарыма кечирим сурайм. Мен дээрлик жашап атканым үчүн кечирим сурайынчы. Мен бардыгы үчүн кечирим сурайм. Эгерде керсейип, баягы адамдык намысын бийик деп корсоюп, курсагын тойгозуп жүргөндөр кечирим сурашты элден. Өзүнүн намысы туура эмес, намысы жол бербей аткан болсо, ошолор үчүн дагы мен сурайм. Болдубу? Акаев үчүн да кечирим сурайм. Бакиев үчүн да кечирим сурайм. Отунбаева үчүн да кечирим сурайм. Азыркы Атамбаев үчүн да кечирим сурайм. Жалпы кыргыз улуты үчүн, жалпы эл үчүн кечирим сурайынчы.
Мүмкүн сиз жогоруда айтып жаткан Facebook'a элет жериндегилер кире албай, укпай жатышкандыр. Ал эми биздин жаңы ачкан телевидениебиз бүгүнкү күндө республиканын бардык жерлеринде көрсөтүп, көңүл буруп, айта кетсек болот. Бүгүн сизди келет деген анонстан кийин сиз менен маекте күтүп жатышат. Бишкекте укпаган сөздүн баарын элетке барганда угасың. Ал жагы да бар. Анан элетте маалымат жетпейт деген сөз болбойт азыр. Азыр маалымат чагылганда эле тез жетет. Элетке барганда Бишкекте эмне болуп атканын угам, чынын айтайын. Мен айылга барып угуп келем, көп нерсени угуп келем. Ким кетет, анын ордуна ким келет, эмне үчүн кетип баратат, тигинин ким көтөрүп келип атат, ким ордуна алып барып атат. Элет деген ушул электен өткөргөндөй кылып баарын көрүп турат. Керектүү учурда гана билбей калдык, укпай калдык дебесе, калган учурдун баарында эле керемет угуп турушат. Баарын билип турат. Бүгүн биз билгенге караганда бир 3-4 белгилүү саясатчы президенттик шайлоого барары жөнүндө ачык айкын айтышты. Сиздин президенттикке баруу жолуңуз кандай? Анын кези келгенде билебиз, угабыз. Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы бар да. Анан президенттик шайлоо башталбай туруп эле чыгып алыш бул туура эмес. Береле дегенде бул бир аз жеңил ойлуулук болуп калат. Биринчи шайлоо дайындалсын, жарыялансын, андан кийин тийиштүү иш-чаралар өтөт, кеңешүүлөр болот, андан кийин жарыяласа, менимче туура болот. Биз кар кете элек кезде жерди айдап туруп эле үрөөн сеппейбиз да. Убагы келсин дейбиз, Ноорозду күтөбүз, жер жаңырды дейбиз, жерге тап келди дейбиз. Ошондон кийин үрөөн себебиз. Ошол сыяктуу эле ар бир нерсенин өзүнүн жарыялана турган убактысы бар. Барыбызга белгилүү болгондой, белгилүү саясатчы Ташиев жана Келдибеков болуп бир уюм түздүңүздөр эле. Бүгүнкү күндө ал кишилер көрүнбөй эле, сиз элди кыдырып, Россияны кыдырып, биздин жарандар менен жолугушуп келдиңиз. Муну да коомчулук ар кандай түшүнүп жатат? Кандай түшүнүп жатат? Мисалы, коомчулук дегенде кайсы жерде ким эмне деп жалгыз кыдырып жатат? Адахан Мадумаров үчөө чогуу эмес. Булар ой пикири бир болгондон кийин үчөө чогуу келип эл менен жолугушса жакшы болмок деген. Кайсы жерде айтып атат ушуну? Сиз айткан Facebook'та. Кечирип коесуз. Ошол эле Facebook'ту мен да окуйм. Биздин ошол сыртта иштеп жүргөн азаматтарыбыз чакырса, кимди чакырса ошол барат. Ал жашыруун эмес. Расмий түрдө жарыяланып атат. Мына Екатеринбург шаарына келип кетиңиз деп, Москва шаарына келип кетиңиз, Новосибирск шаарына келип кетиңиз, Алматы шаарына. Көрүп атасызбы чакыруу кагаздарын кандай керемет кылып уюштуруп илип аткандарын Facebook'ка. Келип кетиңиз деп суранышып атат. Биз сизди күтөбүз деп суранышып атат. Чакырган жерден калбаш керек, барыш керек. Кандай жагдайда кимди чакырса ошол киши барат да. Мисалы, ал жигиттер деле башка жерлерде жолугушууларды өткөрүп жүрүп аткандыр. Алардын деле чакырып аткан жерлери бардыр. Эми мен бир көзгө көрүнүп калган себеби, мен баягы аквариумдагы балык сыяктуумун. Кайда басып атам, эмне болуп атам, эмне деп сүйлөп атам. Мага кимдер кандай суроо берип атат, ал суроолорго кандай жооп берип атам, баарын Facebook'ка жүктөп атам. Ачыктан ачык ошол жерден көрүнөт. Экинчи жагынан менин баягы чөнтөктөгү телекомпаниям жок. Чөнтөктөгү телекомпания аркылуу мен кайрыла албайм. Ошондуктан мен жалгыз колдоно турган массалык маалымат каражат катарында колдоно турганым бул Facebook. Себеп ар бир телекомпаниянын кожоюндары бар, ээлери бар. Алардын каалаганы чыгат, каалабаганы чыкпайт. Ошон үчүн мен көбүрөөк көзгө көрүнүп атса керек да, бул кишилер кыдырып жүрөт дегендей болуп. Бүгүн мен ушул бизде оппозициялык тарап ушундай пайда болуп дейбизби, же болбосо бул бир нече жылдан бери эле келаткан оппозиция дейбизби? Ушул 3 бийликтин эле, эгер Роза Сакынаны кошкондо 4 бийликтин эле ушу оппозиция менен отуруп бир диалог жүргүзө элек. Бүгүнкү күндө бир ошондой кадамга баруу силер тараптан ошондой ойлор барбы? Бийлик менен диалогко баруу. Ким бийликтен ким барат мисалы? Айтыңызчы, 1-2 кишини атаңызчы. Бийлик менен. Бийликте ким бүгүн 2-3 кишинин атын атасаңыз? Ошол эле өлкө башчысына сунуш түшсө мүмкүн. Эмнени сүйлөшөт аны менен? Эмнени сүйлөшөт аны менен? Кандай сүйлөшөт? Эмне маселени коет? Бүгүнкү коомдун алдындагы турган, мамлекеттин алдындагы турган маселелерди биз кемеле дегенде бир айда бир 2 жолу, 3 жолу талкуулап атпайбызбы? Төгөрөк стол өткөрүп атпайбызбы? Эгер кызыккан киши айтат да, могул жерде жакшы ой айтып атат. Тиги бүтүн Кыргызстан, ар намыс, аалам 3 партия биригип жакшы кодекс даярдашыптыр. Ошону угуп көрбөйлүбү?
деген кишинде көкүрөгүндө бир кандай десем бир сезими бар киши чакырат да. Коомдук пикирлерди жаратыш үчүн баягы саясий эмес коомдук уюмдар деле төгөрөк стол өткөрүп атат. Алар деле чакырат да. Эч качан оппозиция бийликти столго чакырбайт. Бийлик дайым столго чакырат. Эмнеге? Бийлик себеп алар бүгүнкү кырдаалдын ээси ошолор. Бизде жума сайын болбосо дагы 2 жумада бир жолу төгөрөк стол өтүп туруп атат. Абдан бир орчундуу маселелер боюнча. Мына буюрса бүрсү күнү саат 11-де деп атабыз, буюрса дагы бир керемет төгөрөк стол болот. Экономикалык жагдай боюнча, экономикалык кырдаал боюнча. Чын эле Европа бизге тамшанып атабы? Чын эле конуштуу мамлекеттер бизге жетпей калып артыбыздан кууп келатабы же башкабы маселе? Мына ушунун тегерегинде сөз болот. Социалдык маселелер. Бүгүнкү күндө атаңдын машинасы бар экен, чоң энеңдин саан уyu бар экен деп балдарга жөлөк пул берилбей атат. Ал ага эмне үчүн ушундай болуп атат? Мына ушуну бир акыл калча элечи деген маселе болуш керек да. Эгерде бийликтин ариети болсо, намысы болсо, кадыр баркы болсо, алар чакырат. Эгерде күчү болсо, акылы болсо, бирок бийликтин тегерегинде бүгүнкү күндө жалаң бир жагдайды түшүнбөгөн, кырдаалды түшүнбөгөн сабатсыз инсандар келип калгандан кийин алар менен сүйлөшүүнүн не пайда? Алар сүйлөшүүдөн качат. Мүмкүн болушунча качат. Себеп сыртта жүргөн оппозиция алардын интеллектуалдык потенциалы абдан жогору. Мейли эл аралык саясат болсун, мейли экономикалык саясат болсун, мейли социалдык саясат болсун, потенциал абдан күчтүү. Ошондуктан алар жолугуудан коркот. Себеп өздөрүнүн чабал экендигин көрүп турушат, сезип турушат. Жанагы парламенттеги оппозиция деп айткан болсоңуз, парламентте оппозиция жок. Канча жолу айтып атам, мен оппозиция жок. Оппозиция өзүнүн жеке көз карашы менен чыгат, экономикалык программасы менен чыгат, социалдык программасы менен чыгат. Аларга кайсы кишини өкмөт жетекчилигине сунуштаса 99,9% колдоп берип атпайбы. Демек, алардын өзүнүн көз карашы жок. Алсыз дагы, арсыз дагы ошол бүгүнкү өкмөт эмнени сунуш кылса, ошону менен макулбуз деп эптеп эмне болгон кезде дагы ошол мындай бир столго чакырганда четинде калып калбасак, ошо столдун четинде отуруп калсак эле болду деген саясатты карманып жүргөн азаматтар бүгүн. Аларды оппозиция деп айтканга эч ооз да барбайт, жашоонун өзү дагы ага мүмкүнчүлүк бербейт. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, бүгүн коомчулук оппозициялык көз караштагы саясатчыларга көбүрөөк ишенет. Алар чындыкты айтып жаткандай болуп, чын эле бүгүн социалдык жактан, моралдык, материалдык жактан да сиз өзүңүз айтып жүргөндөй бир жылы сөзгө дагы муктаж болгон элибиз. Ошол чындыкты, оппозиция чындыкты айтып жаткандай болуп, аларга көбүрөөк ишенип, алардын сөзүн көбүрөөк тыңшашат. Ага карабастан ошо бүгүнкү биздин өлкө башчы, буга чейинки өлкө башчылар деле өздөрү оппозицияда жүргөндө сиз айткандай курс сөздөрүн айтып туруп эле, бийликке барганда эч ким менен сүйлөшкүсү келбей, ошол ажыдаар болуп кетип атабы? Эч кандай бир диалогторго барышпайт. Эртең эгерде сиз президент болуп калсаңыз, эмне күтсө болот эле? Эми ушу салыштырууну мен өткөндө да айттым. Салыштырып жүрүп тажатып бүттү кыргызчы. Мына карабайсыңар, бул деле ушундай болуп жүргөндө мындай болбоду беле. Эмнеге салыштырбайсыңар? Мадумаров 20 жылдан ашык саясатта жүрөт дагы 20 тыйын мамлекетке зыян келтирбеди деп эмнеге салыштырбайсыңар? Сөзсүз түрдө жаман киши менен салыштырасыңар да. Мына Акаев айнып кетти, Бакиев бурулуп кетти, Атамбаев айнып кетти деп эле ушундай болуп салыштырып жүрө бересиңер. Жеке инсан. Ар бир инсан өзүнчө бир мамлекет. Эгерде алар башынан баштап эле ой пикири, дүйнө, руханий баалуулуктары, байлыктары ошондой болгон болсо, ал кишилер демек керемет жанагы чүмбөттүн аркасында, масканын аркасында жакшырып келген. Чыныгы жүзүн жакшырып келишкен. Жеткен жерге жетип алгандан кийин айтышып атпайбы? Азыр деле айтышат мага. Алдап кое бербейсизби элди? Мына башкалар алдап эле келе атпайбы? Сиз эмнеге алдабай атасыз? Мен элди алдасаң, бир алдайсың, эки алдайсың. Бирок кыргызды чексиз алдасаң боло берет. Алдана берет. Мына эртең эле кайра эттин аркасынан, башканын аркасынан кетпейбиз дегендер шайлоо башталган эле кайра эле ошонун аркасынан кете берет. Бул маселе жок. Бул бир оору маселе бул. Жаратканды алдагандан коркуш керек. Мына шайлоо башталаары менен не деген убадаларды беришет. Бирок карасаң ошолордун түн уйкусу төрткө бөлүнүп, убадаларыбызды аткара албай атабыз деп арыктап кеткен кишини көргөн жокмун. Зыңкыйган бойдон жүрүшөт. Эмнеге? Сезим жок. Санаа жок.
карасаң каткырык күлкүлөрү таш жарат. Өңдөрүн, жүздөрүн караган болсоң, бир дүйнөдө жок мамлекеттерде жашап аткандай жүрүшөт. Өткөрүп аткан тойлорун карагыла. Бул ички дүйнөсүнүн мындай бир кыйналбаганынан кабар берет, эзилбегенинен кабар берет. Ошондуктан адамды тандап алыш керек. Ал бийликте эмеспи, кандай жагдайда болгондо керемет сөзүбүз бар го, барга көппөй, жокко чөкпөй. Керкейгенге керкейгин, көктөн түшкөн пир эмес дейт, ийилгенге ийилгин, баалап берген кул эмес дейт. Мына ошол сыяктуу руханий жан дүйнөсү бай. Банкасы бай эмес, чөнтөгү бай эмес, капчыктуу эмес, руханий дүйнөсү бай инсанды тандап алмайынча Кыргызстандын көргөн күнү, көргөн шору ушул бойдон кала берет. Ушул жакшы адамдар оппозицияда жакшы көрүнүп, анан бийликке барганда унчукпай калат деген элдин оюнда туура түшүнүү керек. Анткени алар деген оозу күйүп калды. Бүгүнкү күндө айранды үйлөп. Мисалы үчүн сиз деле ошол Турцияда бийлик өкүлү болуп иштеп турганда мындай силер мага кечирип койгула да. Турциядан жазгандагы менин катымды окуп көргүлөчү. Бүгүнкү кыйкырып жүргөндөрдүн бирөө ошонун 10дон бирин айта алабы? Айта албайт. Жаза да албайт. Силер карап көрбөйсүңөр. Эмне деген сөздөрдү жазып атам мен? Биринчиден, экинчиден, мен эч кандай бийликте болгон жокмун. Мен 2009-жылы кеткенмин бийликтен. Мына 8 жыл болуп атат. Бир күн да бийликте иштеп көрө элекмин мен. Мына сабатсыз дегендин белгиси ушул да. Бир жерде иштеп атсаң эле, бийликте иштеп атса керек. Бийликтин 3 эле бутагы бар, карындашым. Сот бийлиги, аткаруу бийлиги, анан мыйзам чыгаруу бийлиги. Анан кайсы тармагында иштедим мен? Эл аралык уюм бул бийликтин бир да бутагына кирбейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы, келип ошол мезгилдеки берген интервьюларымды чыдабай кетип жазган макалаларымды окугула да. Тилекке каршы кыргыз жазуучу журналисттери бүгүнкү күндө өзүнүн макаласынан башканы окубайт да, көрбөйт да. Ошондуктан билбейт эмне болуп аткандыгын. Стамбулдан жазган кат деген макаланы мүмкүнчүлүгүңүз болсо бир сыйра окуп койсоңуз. Макул. Мүмкүн ал жөнүндө дагы бир өзүнчө эркин тема кылабыз. Бүгүн ушул жана сиз өзүңүз айткан Фейсбукта же болбосо ушул элдер менен баарлашканда элдин арасында жок дебейбиз, бар көпчүлүк адамдар бүгүн сизди өлкө башчысы катары көргүзгү келгендер, ошо сиз айткандай кылыч менен, катуу тартип менен элди башкарып бир калыпка келтириш керек деп сиздин ой пикириңизге кошулгандар көп. Мына бүгүн мен сиз менен маектешип атып, бир эле журналисттин, бир эле менин берген суроомо ушунчалык сиз эме болуп калыптырсызбы, журналисттердинчи суроолорунан же тажагансызбы, же ушунчалык бир кандайдыр бир жакпаган мааниде мамиле кылып калыптырсыз да. Анан кийин эгерде сиз менин суроом эле ушунчалык бир раздражение болуп ушинтип атасыз, өлкө башкарганды келгенде кандай болот? Же анда өзгөрүүлөр болобу? Же анда көбүрөөк жоопкерчилик болобу? Билесизби, биринчиден кызмат кишини тарбиялайт. Бул бир жагы. Экинчиден, баягы эт менен челдин ортосунда жүргөндөр менен сүйлөшүп жүрүп силер көнүп калгансыңар да. Эмне десеңер да мылыйып, күлүп, ырсайып, силерге жагынып, желкеңерден таптап, мактап, момпосый бере коюп. Мен андай кишилерге окшогум келбейт. Биринчиден. Экинчиден, кээ бир жерлерге каттуу жооп берип атканым, 101-чи жолу жооп берип атканыңда сөзсүз түрдө кыжырың кайнайт. 101-чи жолу жооп берип атканда. Эненин мээриминен өткөн мээрим жок балага. Эне дагы балага 2 жолу бир сөздү кайталаганда 3-чүсүндө кыйкырат. Ага мээ керек иштетиш үчүн, мындай салыштырыш үчүн. Анан жанагы мен көрүп атам, кээ бир силер мындай бир айланчыктап тегеректеп жүргөн саясатчылар, алар күлө берет. Алар эч кимди капа кылбайт. Аларда сезим жок. Аларда бир гана максат бар. Ушул жылмайып гана, күлүп гана, сыртка чыккандан кийин, эшикти жапкандан кийин териңди сыйырып алат. Түшүнүп атасызбы? Териңди сыйырып туз куят. Бирок элге чыкканда күлүп, тишинин агын көрсөтүп, анан эл дагы карап алып, ой, жакшы, аябай токтонуп калган экен. Мындай бир оор басырыктуу экен, акылдуу сөздөрүн айтты деп. Мына эл ушинтип бир кандай десем, аябай жакшы бир алданат да.
сырткы кебетесине көбүрөөк карайт, ички мазмунуна, маанисине карабайт. Сиз деле жанакы айтып атпайсызбы, менин суроолорума ушунчалык, сиздин суроолоруңузга эмес. Ошол суроолорго берген жоопторго түшүнбөй атканы караган. Анан бир айдан кийин кайра чакырасыз, бир айдан кийин ушул эле суроолор кайра келет. Анан кандай дейсиз дегениңде анан карап туруп эмне дешиң керек? Эмне деп жооп беришиң керек? Күлүш керекпи, айнанайын, аябай жакшы. Абдан жакшы суроо болду. Абдан жакшы. Мен 103-чү жолу кайталап коеюн деп туруп, күлүп туруп кайталаш керекпи? Аны үчүн адамдын ичинде мындай бир кандай бир баары бир деген бир мотор болуш керек да. Ысыкпы, суукпу, баары бир. Мына ошондо анан жылмайып, силерге жагымдуу жүзү менен сүйлөп берсе, анан силер дагы эрип, жылмайып каласыңар, жакшы сөз болду, жакшы маек болду деп. Кеп анда эмес. Кеп эмне сөз айтылып атканда. Суроону чу деп баштаганыңызда эле мен эмне менен бүтүрөрүңүздү билген үчүн мындай кайнайсың да. Белгилүү да. Кызматка барганда дейсиз, менин атам раматылык ушундай бир жакшы сөз айтат. Адамдын жүзүндө каары, жүрөгүндө мээри болуш керек деп, жетекчинин. Айланайындар, айланайындар деп туруп териңерди шылып аткан болсо дагы күлүп бизден айланып атат деп отура бергиле. Эгерде кабак түшүп, мындай ичинен чын дили менен сүйүп турган болсо, аны сезбейсиңер. Ошон үчүн көрпенде, ошон үчүн баягы чийки сүт эмген пенде деп коет да. Ага көңүл бурбаш керек, таарынбаш керек. Мен айтайын деген, сиз бүгүн максат кылып көздөп жаткан өлкө башчылыгына барганда мендей журналисттен бир эмес 100 болот. Ушул суроону 100 берет, 100-дүн 100 башка ою болот. Ошонун бардыгына мындай көтөрүмдүү болуш керекпи деген. Менин азыр Facebook'umду ачсаңыз, менде бир 200-300 суроо турат. 200-300 суроо турат. Сиз ойлоп атасыз го, журналисттердин гана суроосуна жооп берет деп. Мен көчөдө жолуккан, ашканада чай ичип отурганымда жолуккан ар бир кишиге жооп берем. Ошол ашканада чай ичип отурганда кээ бир жаш жигиттер, кыздар келип, мен деп көкүрөк кагып жүргөн саясатчыларга караганда, мен деп көкүрөк каккан журналисттерге караганда маанилүүрөөк, тереңирээк суроолорду беришет. Мен күндө эң эле болбоду дегенде ошондой бир 200-300 суроого жооп берип жүрөм. Баарына чыдап жүрөм. Маегибиздин соңунда мен акыркы суроом, мындан мурда сиз президенттик шайлоого барганда, жогорку кеңешке шайлоого барганда, парламенттик шайлоого, көп учурда сиздин добушуңуздун урдалганы, сиздин партияңыздын добушунун урдалгандыгы жөнүндө орто коюңузду, пикириңизди айтып, нааразы болгон учурларыңыз көп болду. А эмнеге бүгүн деле кайра эле ишенип, бүгүн кайра деле ошол меники урдалбайт, мен жеңем деген бир жакшы үмүттө кетип жатасыз? Мен 2 жолку, мунун алдындагы 3 жолку шайлоодо айткам, мыйзамдуу, дагы бир жолу мыйзамдуу деп. Мыйзам талаасынан кылдай кыйшайбайбыз. 3 жолу кылдай кыйшайган жокпуз. Бул жолу кепилдик барбы сиздин? Бул жолкусунда кепилдик жок. Мен тескерисинче айтам, мыйзамдуу жол менен Кыргызстанда бийлик алмашпайт. Алмашуу мүмкүн эмес. Мыйзамдуу жол менен шайлоо өтпөйт. Ачык айтышыбыз керек, эгерде мыйзам бузулган жерде ошого жараша аракет жасайбыз. Эгерде бийлик мыйзамды одоно түрдө бузуп, билгенимди жасайм деген болсо, ага тикеден тике каршы чыгабыз. Кандай ыкма болсо, ошондой ыкма менен каршы чыгабыз. Чыгасызбы? Эл деле менден ошону талап кылып атат. Сизди колдоп эле келатабыз, сизге добуш берип эле келатабыз. Добуш урдалып эле баратат. Чечкиндүү аракет жасайсызбы деп атат. Чечкиндүү аракет жасалат. Чечкиндүү аракет жасалат. Эмне болсо ошол болсун. Бул адамдын ички кандайдыр бир каалоосу эмес. Мусулманчылыкта да айтып атат. Эгерде арам нерсе болуп атканын көрсөң, колуң менен токтот деп атат. Адилетсиз нерсе болуп атса, колуң менен токтот дейт. Колуңдан келбесе, тилиң менен токтот деп атат. Биз тил менен токтотконго аракет кылдык, бирок түркөй бийликке ал таасир кылбайт экен. Эми бийлик кандай аракет жасаса, дал бийликтин аракетине жараша аракетти жасаганга мен жеке өзүм даярмын.
Маегиңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Алдага койгон максатыңыз ишке ашсын демекчибиз. Мындан ары биздин көрөрмандар, угармандар тарабынан дагы ушул бир суроолор кайталанса, сиздин Facebook баракчаңызга кирип, ошол жерде жеке өзүнө жазып, жеке жооп алсаңыздар болот деп айтканга мүмкүнчүлүк бар экен. Толук түрдө беришсин. Мага ар кандай суроолор берилет. Мен баардык суроолорго олтуруп алып өзүм жооп берем. Бизде ошол жарым жылга чейин бир гана жоопту берип жүрүп чарчатат да. Өзүңүзбү деп суроо берет да. Айланайын өзүм, менден башка мен үчүн бирөө жооп бергенге эч кимдин укугу жок деп жооп берсем, чын эле өзүңүзбү деп кайра басат. Анан таптак эч нерсеге ишенбей калган. Видеоңузду көрсөтүп коесузбу деп коет. Анан видеоңду көрсөтүп коесуң. Макул, рахмат, өзүңүз турбайсызбы дейт. Андан кийинкиси жазат. Өзүңүзбү? Сен Эшматка жооп берсең, Эшматка жооп берген жообуңду Ташмат көрбөйт да. Себеп Ташматка сен өзүнчө жооп беришиң керек. Андан кийин Асанга, андан кийин Үсөнгө, андан Балтабайга, Тешебайга сен ар бирине жеке жооп бермениңче ишенбейт. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Бүгүн сиздерге коомдук ишмер, белгилүү саясатчы Адахан Мадумаров маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Муканбетова болду. Кайрадан кездескенче саламатта болуңуздар.